солдат болгум келет. Салат. Мындай чегараны коргоп, үйүбүздү коргоп. Биз азыр бул жерди тажиктерге берсек, Баткенди дагы талашат, анан башка жактарды да алат. Биз мен ошондуктан ушул үйдө эле жашагым келет да. Мындай берди бергим келет да, мындай сонун жерде. Мен бош убактымда ошо икамды карайм, оттун аралайм, кээде кой багам, ошентип мындай ойнойм. Досторум менен ойнойм, кээде да досторум кээде паска түшөт да бул жака. Ошондо эле кээде ойноп калабыз да. Жок. Кыргыздардын эми адамдар бар да, солдаттар дагы бар да, ошондуктан коркпой эле ойнойбуз. Биз Ак-Татырга качып кеткен элек, Ак-Татыр айыл өкмөтүгө. Ак-Татыр айыл өкмөткө качып кеткенбиз. Биз ошондо таңгамал уруш башталган Көкташта. Анан качкыла уруш катуу болот экен дегенде биз качып чыгып кеткенбиз да. Анан ошентип кийин эле үйүңөр күйдү деген да. Үйүбүзгө 1-2 апта өткөндөн кийин келдик да. Үйүбүз бузулуп, күйүп, кээ бирлердикинин үстү түшүп калып, дубалдары туруп, кийин дагы күйүп. Үйүбүз чоң болчу. Анан бизде 2 үйүбүз бар эле, кухнябыз, мындай мурда зор нерселерибиз бар болчу да, үйүбүздүн ичинде буюмдарыбыз зор. Эми биз оңолуп, мындай сонун жашоого киришип баштаган элек да. Азыр жагат эми, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Бул үй мындай суук да. От жакканда эле ылыйт дагы, от өчкөндө сууп кетет. Мурдагы үй мындай жылуу болчу. Мындай өтө ысыбайт эле жайында дагы. Азыр болсо бул үй мындай жайында өтө ысып кетет экен, мындай жыты дагы үйдүн ичинен мындай башкача жыт чыгат экен. Мен мектепке саат ошо 7:30 турам. Өзү мындай кириш 8:30 болот. Биз чек арада болгондуктан бизге 8:30 кылып койгон да. Биз ошого 7:30 турам дагы 8ге чейин кийинип, чайымды ичип, бет колумду жууп, 8 болгондо жөнөйм. 8:30 чейин мектепке жетип калам да. Мен энем менен барам, кээде өзүм барам, кээде болсо энем апарат. Азыр ошондой да, чек арадабыз ошого. Мурун да ушундай алып барат эле, өзүм барат. Мурун уруш боло электен алдың өзүбүз эле барчу элек. Эжелерибиз менен, досторубуз менен барчу элек. Өзүм мектепке барып, так коркпойсуңбу? Жок. Коркпойм мен, мындай адамдар бар да, мисалы жолдо дагы бакырсаң, бирөө келип, тажиктар келип сага тийсе, мындай 4 көчөгө жакындап калган болсоң, бакырсаң, баары бир кыргыздар угат да. Классыңда канча окуучу? Классымда 12 окуучу бар.